Азыр биз билип жүргөн Борбор калаадагы Жеңиш аянты. Анын ордунда бир кездерде кадимкидей эле базар болгон тура. Болгондо дагы эң ири базарлардын бири. Алы фрунзеликтердин эсинде Жашыл базар катары калыптыр. Эл артисти ошол базарды көрүп гана калбай, анын жанындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашаган. Алы ошол Советтик Кыргызстандын борборундагы 80-жылдардагы базарды далай жолу аралаптыр. Жашап калгам аерде. Жанагы ошондо жанагы мындай турбайбы үй 7 этаж. Мындай ак кеме деп коет го, үстүн мындай ступенчатый деп коебуз го. 3, 5, 7 болуп. Анан биягы. Ошонун бияк тарабында Ибраимов. Анда Правда көчөсү болчу. Ошол тарабы бүтүп калып, биз ошо жерге кирип калганбыз. Анда бер жак курула элек, анан бер жерде Көк базар бар болчу. Көк базар өзү негизи берекелүү болчу, аябай. Элдин маанайы да башка болчу. Мындай базарга киргенде бир токчулук болчу да. Ушундай бир жакшы нерсе менен болчу. Кийин анан көрсө бузула баштады. Бузула баштаганда биз кадимкидей эле наразы болдук оюбузда. Себеби жакшынакай базар, эл көнүп калган деген, четинде жана чайканасы бар. Ошентсек көрсө ойлор мындай экен. Азыркы мына Жеңиш аянты ошону куруш үчүн которгон экен бул базарды. Анан бу жерден алып кетти. Алып кеткенден кийин эмне болот, базары жок калабы дегендей болуп калдык элек. Жок. Ал кезде Ош базары азыркы Совет базар деп койчу мурда. Союздун учурунда кичирээк эле базар болчу, кичирээк. Ошол базар чоңойду анан, Ош базары. Бир 1982 жылы Жеңиш аянты курулуп баштаганда, анын ордунда жайгашкан базарды көчүрүү дагы алдын ала ойлонулган. Кызыгы ал кезде кайсыл бир объектилерди көчүрүү нааразычылыктар менен эмес, таң калуу менен коштолгон тура. Ошентип, Жашыл базардын сатуучулары үчүн бир эле мезгилде Фрунзенин 3 жеринде атайын баардык шарты болчу имараттар курулуп баштаган. Мындай өзгөрүү бир жагынан улам кеңейип бараткан шаар үчүн ыңгайлуу болсо, ошол эле учурда сатуучуларга дагы тандоо мүмкүнчүлүгү берилген. 1983 жылдын 4-июнь күнү, демек мындан туп-туура 35 жыл мурда аларча Ош базары ачылган. Ты свободен. Азыр көзгө көнүмүш адат болуп калбадыбы? Мына аркалар, мындай эме кылып турушу аябай бир зор болуп көрүндү биринчи. Анан чыгыш, восток. Ошол элестеген, кенен кесир. Ичине киргенде дагы баягы Көк базар аябай жакшы болчу. Бирок мындай тыкыз жайгашкан болчу да. Азыр быпыра ошентип аткандай. А терге барсак, баары кенен. Столдор баягы сатуучуларга ыңгайланып түзүлгөн. Ошондой бир башкача бир базар болуп калды. Анан карап туруп, сонун базарга жеттик. Мынакей жакшы нерсе болду деп ошентип кубанып калганбыз. Анан Аламидин базары андайын эле. Азыр ойлосом ушул бу жерди көчүрүп атканда эле ошондо пландашылган окшойт. Мына Ош базарды чоңойтуу, анан Аламидин базарын чоңойтуу. Аламидин базары дагы анча чоң эмес болчу. Азыр чоңоюп, улам кеңейип баратпайбы? Ошондой ошол мезгилде маданияттуу болчу. Бир чынында музей деп салыштырмалуу айтып кеткениңердей, бир жакшы нерсе, өзгөчө нерсе. Мен айтпайм, жанагы чыгыштык бир жит келип тургандай жакшынакай нерсе болчу да, анан адамдар дагы башкача болчу. Маданияттуу, өздөрүн алып жүргөндөрү башка. Улууну улуудай сыйлап, кичүүнү кичүүдөй ошентип базарды аралап, антип жүргөндө дагы жана бияктагы ушундай быкпырдай кайнаган базардын ичинде дагы мындай түр түшүп, катуу сүйлөгөн андай деле нерселер жок болчу. Ал
аларча Ош базарынын аталышы эгемендүүлүктүн шаңы менен 1991 жыл гана кайрадан түзүлгөндө Ош базары деп айтылып калган. Дагы бир кызыктуу маалымат. Мында башынан эле соода сатык жүргүзүлүүчү жай болуп, алы колхозчулардын аларча базары деп аталчу. Ал эми ага өзгөргөндөн кийинки аларча Ош деп аталыштын берилиши анын архитекторлору менен куруучуларынын Ош шаарынан чакыртылганы себеп болгон дешет. Нурбек Боркошев, Темирбек Рыскулов, Кутман таң көрсөтүүсү.